Кыргыз-тажик чек арасындагы ок атуу толугу менен токтоду. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев билдирди. Эскерте кетсек, бүгүн эртең менен кайрадан Кыргыз-тажик чек арасында ок атылды. УКМКнын чек ара кызматы билдиргендей, Кыргызстандын чек ара кызматкерлери Баткендин Булак башы тилкесинде кызмат өтөп жаткан учурда Тажикстандын чек арачыларын байкашкан. Алар мурда түзүлгөн келишимдерди бузуп, такталбаган чек ара тилкесинде күчүрмөн позицияларды ээлешкен. Учурда Баткен районунун Булак башы жергесиндеги чек арачылардын ортосундагы болгон ок атуу толугу менен токтолду. Азыркы учурда чек арачылардын милициянын жана УКМКнын областтагы жетекчилери, Сагдуу областынын күч структуранын жетекчилери менен бирдикте иликтөө ишин алып барууда. Калган Баткен областындагы участоктардагы чек арада кырдаал жалпысынан тынч, чек аранын кырдаалы чек арачылардын көзөмөлүндө. Булак башы жергесинде орун алган куралдуу чыр чатактын кесепетинен чек ара кызматынын 2 аскер кызматкери жаракат алды. Минометтун снарядынын жарылышынын натыйжасында бир чек арачы жеңил жаракат алган. Тагыраагы минометтун снарядынын сыныктары денесине чийип өтүп, экинчи жоокер контузия алды. Аларга бардык керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, аскер кызматкерлери дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ал эми түштөн кийин Кыргыз-тажик чек арасындагы Каксай аймагында атышуу башталганын билдирди. Анда тажик чек арачылары Достук бекетинин чек арачыларын көздөй ок чыгарганы, кыргыз тарап ага жооп берип жатканы айтылат. Эми өлкөдө орун алган кылмыштарга, тагыраагы акыркы убакта катталган адам өлтүрүү фактыларына токтолсок, Ысык Ата районунун Чоң Далы айылында өз уулун өлтүрүүгө шектелип, 59 жаштагы Жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, сентябрь айында райондук милицияга аял киши арыз менен кайрылган. Кайрылуусунда ушул жылдын 8 сентябрь күнү 1987 жылы туулган жолдошу үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жатканын билдирген. Ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө тергөө кызматы тарабынан дайынсыз болуп жаткан Жаран Ысык Ата районунун Чоң Далы айылындагы ата-энесине барганы белгилүү болгон. Ал эми изделген Жаран үйүнүн короосуна көмүлгөнү аныкталып табылган. Кылмышка шектүү катары өлтүрүлгөн Жарандын атасы кармалды. Кылмыш үй бүлөлүк чырдан улам жана ата баланын өз ара урушунан келип чыкканы белгилүү болду. Мындан сырткары Ысык көлдүн Жети Өгүз районунда мас абалында айылдашын өлтүргөн Жаран кармалды. Кабарлангандай 10 сентябрда милицияга райондук оорукананын тез жардам бөлүмүнөн билдирүү түшүп, анда ошол эле күнү саат 4:25 чамасында Дархан айылынын 45 жаштагы тургуну денесинен оор жаракат алып, эс учун жоготкон абалда ооруканага түшкөн. Ыкчам тергөө тобу Дархан айылынын 31 жаштагы тургуну жана жабырлануучу спирт ичимдигин ичип, өз ара пикир келишпестиктен улам уруша кетишкенин аныктаган. Алган жаракатынан улам эс үчүн жоготуп көчөдө жатып калган. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура мыйзамынын аткарылышы боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Маалыматка ылайык, текшерүүдө Ош шаарындагы Токтогул эс алуу паркынын аянтына Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын балансында турган жер аянтына 3 кабаттуу Изюм конок үйүн мыйзамсыз түрдө куруу алгандыгы аныкталган. Ал эми мурдагы мамлекеттик экотех инспекциясынын регионалдык башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери жеке пайда табуу максатын көздөп, парктын ичинде капиталдык курулуш мыйзамсыз жүргүзүлгөндүгүн билип туруп, конок үйүн пайдалануу үчүн кабыл алышкан. Бул факты боюнча Изюм конок үйүнүн ээси жана мурдагы мамлекеттик экотех инспекциясынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери уланууда. Эске салсак, мындан бир нече күн мурун Ош шаарынын вице-мэри ККМ машиналарды текшерип жүрүп, өзүнө таандык Изюм ресторанындагы текшергени социалдык тармактарда сынга кабылган. Бүгүн 14 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Исхак Масалиев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду отставкага кетирүүнү сунуштады. Ал Кумтөрдү башкарган Теңиз Бөлтүрүк мамлекетке 1 миллиард сом зыян келтирди деп айыпталып жатканын айтып, ага ишенген жетекчиси да жооп бериши керектигин билдирди. Масалиев баш мыйзам боюнча кызматтан четтетүү боюнча президентке сунуш берүүгө депутаттардын укугу бар экенин айтып, депутаттарды ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп көрүүгө чакырды жана кетиреби же жокпу президент өзү чече турганын кошумчалады. Бөлтүрүк деген жараныбыз 1 миллиард зыян келтирди деген сөз талкуулап атабыз. 1 миллиард сом деген бул 10 мектептин акчасы деп эсептелет. Башынан эле бир топ жарандарыбыз, саясий активисттер, депутаттар айткан болчу. Ишенбейбиз. Жок, бизге айткан ишенебиз, таза иштейт деп. Ошол таза иштейт деген Жапаров, Акылбек Үсөнбекович деле жоопко тартылыш керек да. Ал ишенген кишиси ушундай уурулук кылса,
Эси да жооп бериш керек да. Ал эми президент чечет. Калтырабы, калтырбайбы, анын укугу. Маселе жок бул жерде. Бирок бизде укугубуз бар. Парламенттин жыйынында эки депутат бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовдун таламын талашып айтыша кетти. Алгач элекулүү Жеңишбек Токторбаев Сооронбай Жээнбеков бийликте турган 3 жылда эч нерсе өзгөрбөгөнүн, соңку 2 жылда иниси Асылбек Жээнбеков менен Райым миллион башкарганын айтты. Андан соң Шайлообек Атазов чыгып кесиптеши туура эмес сүйлөп жатканын билдирди. Сооронбай Жээнбеков башкарды 3 жыл. Эмне өзгөрүү болду? Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Bir yıl özü başkardı. İkinci, üçüncü yılı Asılbek başkardı. Rayım milyon başkardı. Asılbek Jээнбеков başkardı, Rayım milyondagı başkardı dep aytıp kettiniz. Asılbek Jээнбеков kelgende Rayım milyon işten ketkenle. Al болгону bir orunbasar polkovnik taможныйдагы. Ал kişi mamleketni başkardыбы же mamlekettin başkaruusuna жардам бердиби? Ал кишини ушул эки дөө урушса ортодо чымынөлөт болуп, Атамбаев менен Жээнбеков бийлик талашып атып, кара пиар менен соцсетте каралай берип, бүгүн Дордойду дагы Кара Суу базарында отургузушту. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Азимбек Бекназаровдун уулу кармалды. Бул тууралуу массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Билдирүүгө ылайык Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров бүгүн 14 сентябрда экстремизмге шектелип кармалып, Ички иштер министрлигинде сурак берип жатканы кабарланды. Руслан Бекназаров Бишкек мэриясынын муниципалдык башкармалыгынын башчысынын Свердлов административдик округу боюнча орун басары кызматын ээлейт. Урматтуу телекөрүүчү, бизди социалдык тармактардан да көрүп, жаңылыктар менен алгачкылардан болуп кабардар боло аласыздар. Эфирден Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.